Салам урматтуу көрүүчү, көрүп жатканыңыз кыргызча оңой. Бул берүүнүн алкагында биз кыргыз тилинин эрежелерин оңой өздөштүрөбүз. Эсиңизде болсо, өткөн чыгарылышта биз фразеологизмдер жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүн баарыбыз билишибиз керек болгон кептин стилдерин үйрөнөбүз. Даярсызбы? Кеттик. Барысбек, арызды кантип жазат? Сен китеп көп окуйсуң го? Жардам берчи. Арыз дейсиңби? Ооба. Баса. Мен кечөө Айтматовдун чыгармаларын окудум деп кой. Ана? Ошол жакта мындай экен да. Мояка арыз деп жазсаң. Арыз. Эми жаз. Амансыңбы? Куттуу талаам. Жок отур. Сен кимге жазып атасың негизи? Жетекчиме? Дастан Акимовичке. Дастан Акимович, Анда жаз. Урматтуу Дастан Акимович. Мен сизди кандай адам экениңизди билбесем, бул арызды жазбайт болчумун. Урматтуу. Жаз. Кой турчу. Чын эле ушинтип жазабы? Токтоп, сен өзүң негизи эмнеге жазып атасың? Жумуштан кетем деп? Анда жаз, туура эле жазып атпайсың. Кептин стилдери. Стиль деген сөздү укканда оюбузга биринчи эмне келет? Ооба, кийимдин стили болушу мүмкүн, көркөм сүрөттүн стили болушу мүмкүн, архитектуралык стиль дагы болушу мүмкүн. Демек, стиль дегенибиз кандайдыр бир ишти аткарууда колдонгон ыкма. Анда кептин стилдери дегенди кандай түшүнөбүз? Адам баласынын байланыш куралы бул тил. Ал эми байланыш түзүүнүн ар кандай жолдору бар. Алар ооз-эки жана жазма түрү. Эгер көзмө-көз жолугуп сүйлөшсөк, бул ооз-эки пикир алышуу. Ал эми кат же интернет аркылуу жазышканыбыз пикир алышуунун жазма түрү. Пикир алышуудан тышкары коомдо өз ара мамиле түзүүчү жагдайлар кездешет. Мындай учурда коомдогу кызматына карата тилдин стилдик өзгөчөлүктөрү келип чыгат. Ооба, тил коом ичинде колдонуу мүмкүнчүлүгүнө жараша бир канча ыкмада, тактап айтканда стилде колдонулат. Эмесе кыргыз тилиндеги стилдер менен таанышып алалы. Алар көркөм стиль, иш кагаздар стили, публицистикалык стиль, илимий стиль жана ооз-эки стиль. Келгиле, көркөм стиль жөнүндө сөз кылалы. Көркөм деген сөздү укканда биз дароо адабий чыгармаларды элестетебиз. Чын эле, көркөм стиль толугу менен адабий чыгармаларга мүнөздүү. Адабий чыгармаларды, көркөм стилдеги текстти биз кантип тааныйбыз? Келгиле, Чыңгыз Айтматовдун Кыямат чыгармасынан үзүндү окуп көрөлү. Анын көркөм стилде жазылганын чогуу далилдейли. Жараткан бизге дүйнөдөгү эң бийик ырыскыны акыл эс берген. Анан акыл эстүү жашоого эрк берген. Көктүн ырыскысын биз кандайча пайдаланар экенбиз? Адамдардын тарыхы ошого жараша болот. Адамдын жашоо маңызы өз рухун жетилтип отуруу. Дүйнөдө мындан артык бийик максат жок. Рухтун жаркыраган туу чокусуна жеткирер түгөнгүс тепкичтери менен күн санап бир тепкичтен өөдөлөсөң да умтулуп чыга бериш керек. Акыл эстүү жашоонун сулуулугу ушунда. Адамга баарынан кыйыны күн сайын адам болуу. Чыңгыз Айтматов. Ат эле айтып тургандай, көркөм стилде көркөм сөз каражаттары кеңири колдонулат. Мында синонимдер, фразеологизмдер, өтмө маанидеги сөздөр кеңири кездешет. Андыктан сөз кудурети артып, стилдик өзгөчөлүк келип чыгат. Көркөм стиль башка стилдерден айырмаланып, универсалдуу стиль деп так аталат. Анткени ал бардык кесиптин ээлерине, бардык курактагы адамдарга түшүнүктүү. Ошондой эле көркөм стилдеги текст жаратууда автор 3 ыкманы колдонот. Алар сүрөттөө, баяндоо жана ой жүгүртүү. Баяндоодо окуянын жүрүшү ыраттуу баяндалат. Сүрөттөө ыкмасын колдонуу менен автор каарманды, анын мүнөзүн, жаратылышты, кандайдыр бир окуяны бизге элестүү кылып сүрөттөп берет. Ой жүгүртүү ыкмасын колдонуу менен автор кандайдыр бир окуяга болгон өзүнүн көз карашын, пикирин билдирип, аны талдоого аракет жасайт. Демек, жогоруда берилген Чыңгыз Айтматовдун Кыямат чыгармасындагы үзүндү толугу менен көркөм стилге мүнөздүү. Анткени ал жерде көркөм сөз каражаттары колдонулду жана автордун ой жүгүртүүсү байкалат. Ошондой эле бул чыгарма бардык окурмандарга түшүнүктүү тилде жазылган. Эми иш кагаздар стили жөнүндө маалымат алалы. Сиз бул стиль менен жакшы таанышсыз. Өмүрүңүздө бир жолу болсо дагы арыз жазып көрсөңүз керек. Мына ошол сиз жазган арыз жана башка укуктук документтердин баардыгы иш кагаздар стилине кирет.
Тактап айтканда, адамдардын, коомдун, мекемелердин, мамлекеттердин арасындагы саясий, укуктук, экономикалык, финансылык мамилелерди кагаз бетине түшүрүп мыйзамдаштыруу иш кагаздар стилин пайда кылат. Көңүл буруңуз, иш кагаздар стили экиге бөлүнөт. Алар расмий иш кагаздар жана расмий эмес иш кагаздар. Расмий иш кагаздарына административдик башкаруу иштерине, укуктук мамилелерге тиешелүү болгон иш кагаздар кирет. Расмий иш кагаздардын максаты кызыкчылыгы бар тараптардын мамилелерин белгилүү тартипке келтирүү. Көңүл буруучу дагы бир нерсе, расмий иш кагаздар сөзсүз түрдө аткарылышы керек. Мына ошондон улам биз аларды расмий иш кагаздар деп атайбыз. Келгиле алардын айрымдары менен таанышып алалы. Мыйзам бул милдеттүү жүрүм-турумдардын эрежеси камтылган ченемдик укуктук акт. Эл тарабынан шайланган жогорку кеңештин мыйзам чыгаруучу органы бекитет. Мыйзам элдин каалоосун жана талабын эске алуу менен мамлекеттик түзүлүштүн бардык иш-чараларын жүргүзүү үчүн иштелип чыккан. Мыйзам бардык жарандар үчүн бирдей таасирге ээ. Жарлык мамлекет башчысы тарабынан чыгарылуучу ченемдик же индивидуалдык акт болуп саналат. Жарлык менен мамлекеттик орден, медалдар, ардак наамдар, дипломатиялык рангтар кыйгарылат. Өлкөгө өзгөчө кырдаалдар киргизилет. Жогорку кызматтагыларды кызматка дайындоо же кызматынан бошотуу чагылдырылат. Жарлык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат. Башка иш кагаздар кайра каралышы мүмкүн, бирок жарлык талкууланбайт жана кайра каралбайт. Президенттин жеке чечими катары ишке ашат. Устав мекеме, уюм же ишкананын ишмердик багыттарын, укуктарын, милдеттерин жана ишинин уюшулушун жөнгө салуучу, белгилөөчү эрежелердин жыйындысы. Устав мекеменин жамааты тарабынан кабыл алынат. Тиешелүү юстиция органы текшергенден кийин мекеме жетекчиси бекитет. Токтом мамлекеттик маанидеги буйрук, көрсөтмөнү аткаруу боюнча кабыл алынган нормативдик документ. Ал республиканын башкаруу органдары тарабынан пландык иш-чараларды, көрсөтмөлөрдү ишке ашыруу үчүн чыгарылат. Токтом жазуу формасына, түзүмүнө жана аткаруу мөөнөтүнө карай эки түргө бөлүнөт. Биринчиси кыска мөөнөттүү токтом. Маданий иш-чара, белгилүү күнгө арналган тапшырмаларды аткарууга багытталат. Ал эми экинчи түрү узак мөөнөткө аткарылуучу токтом. Мамлекеттик маанидеги чоң көлөмдөгү иш-чараны аткарууга багытталат. Ошентип расмий иш кагаздар жөнүндө билип алдык. Эми расмий эмес иш кагаздары жөнүндө маалымат алалы. Расмий иш кагаздар мамлекеттик мааниге ээ болуп, элдин калың катмарына багытталган болсо, расмий эмес иш кагаздар жарандар менен жарандардын, жарандар менен мекемелердин арасындагы мамилелерди тейлейт. Келгиле расмий эмес иш кагаздардын айрымдары менен таанышып алалы. Арыз жеке адамдын же топтошкон адамдардын тиешелүү кызмат адамдарына жазуу түрүндөгү расмий билдирүүсү. Арызды кол менен А4 форматындагы кагазга жазып берүүгө болот. Арыз жазуу үчүн атайы даярдалган бланктарды да пайдаланууга мүмкүн. Түшүнүк кат ишке тиешелүү ар кандай окуя, көрүнүш, фактынын себептерин түшүндүрүп жазып берүү менен байланышкан иш кагазы. Ички түшүнүк кат жаран, кызматкер, тийиштүү бөлүм башчысы жана башка тарабынан түздөн түз жетекчиге жазылат. Анда иш же окуу, кызмат тартибинин бузулушу, анын натыйжасынан иш, тапшырма аткарылбай калган себеби көрсөтүлөт. Далилдер ишенимдүү болуп, тийиштүү документтер кошо тиркелиши керек. Өмүр баян. Кимдир бирөө өзүнүн өмүр жолун баяндап жазышы. Өмүр баянда адамдын эмгек жана коомдук ишмердүүлүгүнө байланыштуу негизги фактылар камтылат. Бул иш кагазы кадр тандоодо көп суралат. Мүнөздөмө. Жетекчилик тарабынан мекеме, уюм, ишкананын кызматкерине берилген расмий документ болуп саналат. Анда кызматкердин же адистин кесиптик, коомдук, илимий жана башка ишмердиги, ошондой эле ишмердик жана моралдык сапаттары чагылдырылат. Мүнөздөмө адистин суранычы боюнча атайы окууга кирүү, башка ишке которулуу, кызматтык жогорулоо, сунуштоо максатында жазылат. Ошентип иш кагаздар стили менен таанышып алдык. Бул стиль тактыкты талап кылат. Иш кагаздар стилинде ички сезимди билдирген сөздөр, көркөм сөз каражаттары, фразеологизмдер, диалектика, көчө сөздөрү такыр колдонулбайт. Ал эми терминдердин түшүндүрмөсү жанына кашанын ичине жазылып берилет. Так, кыска шилемдер менен баяндалат. Биз көркөм жана иш кагаздар стили менен таанышып алдык, бирок кызыктар али алдыда. Биз азыр илимий стиль жөнүндө сөз кылабыз.
Siz mектептеги же жогорку окуу жайдагы окуу китептерин эстеп көрүңүзчү. Мисалы география же физика предмети боюнча жазылган китептерди мисал кылып көрөлү. Алар кандай жазылган? Ооба, автор ар бир теманы ар тараптан ачып берүүгө аракет жасайт. Тиешелүү терминдер, формула, аныктамалар кеңири колдонулат. Илимий стилдеги тексттерге конспектилер, дипломдук иштер, рефераттар кирет. Баса, сиз көрүп жаткан кыргызча оңой берүүсүнүн сценарийи дагы илимий стилде жазылган. Мен мында кыргыз тилине тиешелүү эрежелерди, терминдерди колдонуу менен сизге баяндап айтып берип жатам. Келиңиздер, илимий стилге мүнөздүү текстти угуп көрөлү. Атмосфера басымы. Атмосферадагы абанын жер бетине жана андагы баардык нерсеге болгон гидростатикалык басымы. Атмосфера басымы атмосферанын абалын мүнөздөөчү негизги чоңдук. Атмосферанын ар бир чекитиндеги басым анын жогору жагындагы абанын салмагы менен аныкталат. Атмосфера басымы барометр же гипсотермометр менен өлчөнөт. Деңиз деңгээлиндеги бийиктикте байкалган эң төмөнкү басым 584 мм, эң жогоркусу 808. Биз азыр география илимине тиешелүү текстти угуп көрдүк. Мында көркөм сөздөр такыр колдонулган жок, терминдер кеңири кездешти. Ошентип биз илимий стилдеги текстти башкалардан айырмалоону үйрөнүп алдык. Биз адабиятчылар жакшы көргөн көркөм стиль жөнүндө маалымат алдык. Юристтер жакшы көргөн иш кагаздар стили менен дагы тааныштык. Окумуштуу болууну каалагандар жакшы көргөн илимий стиль жөнүндө дагы сөз кылдык. Кайсы стиль калып калды? Ооба, биз азыр журналисттер жакшы көргөн публицистикалык стиль жөнүндө сөз кылабыз. Эмне үчүн журналисттер жакшы көргөн стиль? Анткени публицистикалык стиль толугу менен массалык маалымат каражаттарында кызмат кылат. Публицистикалык стилдеги тексттер маанилүү жаңылыктарды телерадио аркылуу, сайттар аркылуу элге жеткирип, элдин ошол жаңылыкка болгон мамилесин чагылдырат. Маалыматты элге жеткирүүдө бир канча ыкма колдонулат. Келгиле алардын айрымдары менен таанышып алалы. Репортаж. Коомдук маанилүү маселе жөнүндө жеринен маалымат алып берүү. Мисалы, спорттук беттеш же маданий иш-чара болуп жатса, ал жерде турган журналист окуянын жүрүшүн баяндап, маалымат сайттары, радио, теле аркылуу элге жеткирип турат. Публицистикалык стилде жасалып, журналисттин жеке чыгармачылыгы менен тыгыз байланышта. Макала, гезит же сайт үчүн жазылган коомдук социалдык көйгөйдү чагылдырган текст. Мында автор көтөрүп чыккан көйгөйдү бейтарап талдап, окурманга жатык тилде түшүндүрүүгө аракет жасайт. Интервью. Журналист менен респонденттин ортосунда ишке ашат. Журналист кайсы бир коомдук маселени элге алып чыгууда ага тиешелүү адамдын ой пикирин чагылдырат. Демек, интервью пикирлешүүчү адамдын жеке ою дегенди билдирет. Публицистика деген сөз грек тилинен көпчүлүк дегенди туюндурат. Демек, публицистикалык стиль элдин калың массасына ылайыкталып, коомдук саясий мамилелерди чагылдырат. Публицистикалык стилдин негизги максаты коомдогу актуалдуу жаңылыкты элге жеткирүү, ага таасир этүү, ага болгон элдин көңүлүн буруу. Публицистикалык стилде башка стилдерге мүнөздүү болгон сөз каражаттары кеңири колдонулат. Көп жактуулугу, татаалдыгы менен айырмаланат. Далилдүү, чыныгы, окууга кызыктуу, курч сөздөр менен жазылат. Ошентип, биз 5 стилдин 4-өсүн үйрөнүп алдык. Ал эми 5-чи стиль эң эле оңой, ал ооз-эки стиль. Ооз-эки стилдин 2 түрү бар: монолог жана диалог. Монолог бир кишинин, ал эми диалог 2 жана андан ашык кишинин сүйлөшүүсү. Кыргызча оңой берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз кептин стилдери жөнүндө сөз кылдык. Өзүңүз байкагандай, ар бир жагдайга жараша кептин өзгөчөлүктөрү бар. Качан гана аларды орундуу колдонгонубузда тилибиз көркүнө чыгат. Кийинки жумада көрүшкөнчө.